Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып Эрмек Максутова. Газадагы госпиталдын жардырылышына байланыштуу жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө демонстрациялар өттү. Кытайдын борбору Бейжинде бир алкак, бир жол эл аралык кызматташтыгынын 3-чү форуму өтүп жатат. Мурунку королдук деңиз флотунун мүчөсү Антарктиданы узак убакыт бою жалгыз басып өтүү боюнча дүйнөлүк рекордду жаңылоону ниет кылууда. BBC анын машыгуусуна кошо катышты. АКШ президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху менен жолугушуу үчүн Тель-Авивге барды. Ал Газа шаарындагы ооруканада болгон үрөй учурган жардыруу тууралуу катуу кайгырып жана ачуусу келгенин айтты. Жана жоопкерчилик ал башка команда деп атаган 3-чү тарапты. Башкача айтканда жоопкерчилик Израилде эмес деди. Израиль армиясы госпиталга ракетаны Газа тилкесиндеги 2-чи чоң куралдуу топ болгон Палестиналык исламдык жихад тобу тарабынан атылган деп чыкты. Хамас, Палестина бийликтери, аймактагы араб мамлекеттери, ошондой эле Иран жардыруу үчүн Израилди күнөөлөп жатат. Хамас 500 адамдын өмүрү кыйылды деп билдирди. Эмки тасмабызда зээндиги иткен кадрлар бар. Аймактын соңку тарыхындагы эң кооптуу кырдаалда бүгүн эртең менен Джо Байден Израилге келди. Бул Израилди жана Хамас тобун жок кылууга ваада берген премьер-министр Беньямин Нетаньяхуга АКШ президентинин эл алдында ачык колдоо көрсөткөнү. Палестин расмийлеринин Израиль кечээ түнү Газадагы ооруканага сок курду деген билдирүүсү Байдендин сапарына көлөкө түшүрдү. Хамастын айтымында анда 500 адам, анын ичинде аргасыз үй жайын таштап, учурда күйүп күл болгон ошол ооруканада баш калкалап турган көптөгөн тургундарын абыт кетти. Курмандыктарды жерге берген газалыктардын айласы кетип, араб дүйнөсүндө Израилге каршы кыжырдануу күчөдө. Бирок Израиль күнөө бизде эмес дейт. Газанын доосуна жооп кайтарган Израиль расмилери чалгындуу баяндамасында ракетаны Палестин согушкерлери адашып атып алганы көрсөтүлгөн деп билдиришти. Израилдин актанган жүйөлөрүнүн бир бөлүгү эмне болуп кеткени тууралуу согушкерлердин жаздырылган сүйлөшүүсүнө негизделген. Джо Байден Израилдин далилине ынанып калды. Кечээ Газадагы ооруканада болгон жардырууга терең кайгырып, кыжырданып турам. Мен көргөн маалыматка караганда муну силер эмес, башка топ жасаган турбайбы? Байден ошондой эле Газада кармалып турган туткундар боюнча тынчсыздануусун билдирди. Алардын арасында АКШ жараны Херш Голдберг Полин да бар. Хамас музыка фестивалына кол салганда жүздөгөн адам өлүп, 23 жаштагы Херш оор жаракат алган. Херштин апасы Рейчел жылыш болсо экен дейт. Президент Байден туткундарга кайгырып турганын сезип турам. Мен анын өзү менен сүйлөштүм. Биз анын колдоосун сезип жатабыз. Израилдиктер да бардык туткундардын бошотулушун каалайт. Деген менен убакыт кысып, башаламандык болуп жатат. Биз өөрчүгөн согуш абалында турабыз. Джо Байдендин тез сапарын улай башка дүйнө лидерлери да келет. Алардын көбүнүн жарандарында Хамас өлтүргөн же барымтага кеткен. Бирок соңку 24 сааттагы окуялар аймактын тургундарын, анын ичинде Газада кармалып турган туткундарды да ого бетер опурталдуу абалга кептеди. Өткөн түнү Газадагы ооруканада болгон жардыруудан кийин жакынкы чыгышта чыңалуу күчөдү. Рамалла шаарында миңдеген адамдар көчөгө чыгып, зордук зомбулуктар орун алды. Кабарчыбыз Джон Донисон баяндайт. Батыш жээктеги кыжырдануу. Рамалла шаарында жаштар көздөн жаш агызуучу жана катуу добуш берүүчү газ гранаталары менен жооп кайтарган палестиналык коопсуздук күчтөрү менен кармашууда. Газадан ооруканадагы иш таштоо тууралуу кабар келип түшкөндө миңдеген адамдар
нааразычылык акциясына чыгышкан. Нааразычылык Израилге эле эмес, ошондой эле президент Махмуд Аббаска жана анын бийлигине каршы болууда. Палестин лидери Махмуд Аббас президент Байден менен Иорданиядагы жолугушуусун токтотуп, үйүнө кайтканын жарыялады. Кече кечинде ал жерде да жапырт нааразычылык акциялары болуп, Аммандагы Израилдин элчилигинин алдында кагылуушулар орун алды. Израиль бул аймакты ээлеп, түптөлгөн мезгилде алар эл аралык гуманитардык укукту бузган. Мында Женева келишими бузулган айдан ачык. Анда медициналык борборлорго же ооруканаларга тийүүгө болбойт. Туркияда да миңдеген адамдар Израилге каршы митингге чыгышты. Газадагы согуш күчөгөн сайын башка кеңири аймактар үчүн да кооптуу учур болууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. BBC апрель айында эки атаандаш аскерий топтун ортосунда кагылышуу башталгандан бери Судандын батышында этникалык зомбулуктун жаңы далилин алды. Information Resilience аттуу аналитика борборунун маалыматы боюнча согуш башталгандан бери Дарфурда кеминде 68 айыл куралдуу күчтөр тарабынан өрттөлгөн. Орусиянын АКШдагы элчиси Вашингтондон Украинаны алыска аралыкка учуучу атак эмес ракеталары менен куралдандыруу чечими олуттуу кесепеттерге алып келген чоң ката болгонун билдирди. Анатолий Антонов Вашингтон НАТО менен Орусияны тирештирүүгө аракет кылуусун улантууда деп билдирди. Шейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский оккупацияланган Украинадагы орус буталарына ракета колдонулганын ырастап, 9 тигучак жок кылынганын айтты. Кытайдын борбору Бейжинде 17-18 октябрь күндөрү бир алкак бир жол эл аралык кызматташтыгынын 3-чү форуму өтүп жатат. Эл аралык маанидеги абдан чоң иш деп сыпатталган долбоордун жыйынына Россиянын президенти Владимир Путин да катышып жатканы маалым. BBC чыгыштаануучу Бишкек ишкерлер клубунун директору Сейтек Качкынбайга кайрылып, долбоордун максатын сурады. Ши Цзиньпин мырза 10 жыл мурун бийликке келгенде бунун биринчи чоң трансулуттук мындай инициативасы болгон да, бир жол бир алкак деп. Мындай улуу жибек жолу деген проект болчу да. Ал деген ошол батыш менен чыгышты бириктирип турган чоң соода, мындайча айтканда тор болчу да, нетворк болчу. Негизги максаты бул өздөрүнүн айтымы боюнча бул эми соода Кытайдын проекттерин сунуштоо аркылуу, мындайча айтканда ошол ар бир ошол өтүп аткан өлкөлөрдүн энергия ресурстарын Кытайга оңоюраак алып келүү биринчиси. Экинчиси Кытайдын продукциясын, Кытайдын технологиясын оңоюраак сатуу жолун көздөйт да. Бир топ мамлекеттер Кытайдын бул долбоорунун түпкү максаты башка, этият болушубуз керек, биз буга альтернатива даярдашыбыз керек деген билдирүүнү айтып жүрөт. Кытай тилин билген найдыс катары, ал өлкөнү ичинен көргөн адам катары сиз кандай ойлойсуз? Албетте, экономикалык проекттери, инициативасы бул сонун идея дейт. Булар болсо негизги соода көлөмү, соода сальдосу Кытайдын бул аркылуу келечекте $1 триллион чыгабыз деген өздөрүнүн максаты бар да, 1 жыл ичинде. Анын артында бирок да башка коркунучтар бар деп айтат да. Мындайча айтканда, Кытайдын өнүктүрүү банктары аркылуу жеңилдетилген насияларды оңой беришет. Оңой бергенде өнүгүп келе жаткан, мисалы, жарды өлкөлөр карыз туткунда калып калбаса экен. Анан өзүнүн экономикалык экспансиясы аркылуу, карыз берүү аркылуу көп өлкөлөрдүн үнүн, добушун жок кылып, алардын Кытайга болгон гегемониялык көз карандысыздыгында калып калбаса экен деген нерсени чочулатып айтып, өзгөчө могу Шри-Ланканын кейсин айтып беришет да. Шри-Ланка аябай эбегейсиз чоң карыз алып Кытайдын өнүктүрүү банктарынан аны төлөй албай, азыр бир арал портун белгисиз бир мөөнөткө берип турууга аргасыз да. Эми берип салган жок, бирок берип турууга аргасыз. Ал ошо карызынан кутулганга чейинчи. Ошого окшогон нерсе башка да өнүгүп келе жаткан кичинекей өлкөлөргө ошол тагдыр башын кийип калбайбы экен деген скептикалык сын көз карашты Америка тараптан айтылып жүргөнү чын. Кыргызстан канткенде ушул бир жол, бир алкак долбоорунун
пайдасын болушунча көбүрөөк, болушунча тезирээк көрө алат? Эми Кытай бул биздин мындайча айтканда чоң кошуна да, эми бул Кытай биздин эле кошуна эмес, бул экономикалык океан десек болот да, бул Америкадан кийинки эле чоң экономика. Бир жолдун инициативанын агында темир жолду биз бүтүрүп алышыбыз керек деп ойлойм да. Темир жолду бүтүрүп алсак, биздин экономикалык өнүгүшүбүздүн эң чоң себептеринин бири ушул болмокчу да, чынындачы. Эгер бүтүп калса эле бизге ишенем 10 жылдын ичинде 100 миңден көп жумуш орду пайда болот деп ойлойм. BBC Кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Бразилиянын Конгрессинин билдирүүсүндө мурдагы президент Jair Bolsonaro январь айында башкала Бразилиядагы баш аламандыктар үчүн айыпталышы керек деп айтылат. Анда Болсонаро миңдеген тарапкерлерин ага колдоосун көрсөтүп чыгууга үндөгөн деп айтылат. Ошондой эле Болсонаро президенттик сарайдагы баш аламандыктар жана төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айтылууда. Болсонаро мырза коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча да өзүнчө тергелип жатат. Индия басмати эмес ак күрүчтү Азия менен Африканын бир катар өлкөлөрүнө экспорттоого уруксаат берди. Бул өлкөлөр азык-түлүк коопсуздугу коркунучунда турат. Индия өлкө ичинде бааларды көзөмөлдөө үчүн июль айында басмати эмес күрүчтү экспорттоого тыюу салган. Бирок бул Азия боюнча күрүчтүн баасын акыркы 3 жылдагы эң жогорку деңгээлге көтөрүп койгон. Бир нече жуманын ичинде Британиянын королдук флотунун мурдагы мүчөсү эч кимдин коштоосу жок, өзү жалгыз Антарктиданы кесип өтүү саякатына чыгат. Ал бул экспедицияга бир нече жылдан бери даярданып жатты. Түштүк уюлга жалгыз баруу кандай болду экен? BBC'нин кабарчысы Ребекка Рикс анын машыгуусуна кошулду. Менин атым Сам Кокс. Бир нече жуманын ичинде мен Антарктиканы көздөй сапарга чыгам. Эч кимдин коштоосу жок, өзүм жалгыз лыжа менен Антарктиканы кесип өтөм. Түштүккө саякатка чыгаар алдында Сэм менен кабарчыбыз суук сиздин психикалык жана физикалык күчүңүзгө кандай зыян келтирерин көрсөтүү үчүн бир катар сыноолорго катышты. Алар Плимут Маржон университетинин -21 градуста орнотулган климаттык бөлмөсүнө барды. Андан кийин биз бир нече когнитивдик тесттерге катыштык. Андан соң тесттердин жыйынтыктарын салыштырабыз. Бул тест аркылуу денеге жылуу жана жагымдуу шартта кайсы бир кыймыл аракетти жасоо жана ошол эле нерсени муздак суук шартта жасоонун айырмачылыгын көрсөтүү. Ошондой эле бул жерде эмне кылып атканыңды жакшы билүү да роль ойнойт. Себеби суук болуп турса да эмне кылышты билип турсаң кыйла жеңил болот. Окумуштуулар иликтөөнүн жыйынтыктарын алды. Биздин кабарчыбыздын жыйынтыгы ал күткөндөй болгон жок. Суук ага андай деле терс таасир эткен жок. Ал бир калыпта турду, бирок бул жерди караңыз. Бир нерсе туура эмес кетчү болсо катарлар ошондо кылына баштайт. Дароо көрүнөт экен, туурабы? Ооба. Бул сандар ошол жыйынтыктарды көрсөтүп жатат. Дененин температурасы түшө баштаганда култ коюп, координация сыяктуу когнитивдик жөндөмдөр иштебей калат. Булчуңдарды ортуп алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Ошондуктан кыймылдап туруу өтө маанилүү. Кыймылдап турууга энергия бар болуш керек. Сэм ноябрда чоң музду көздөй сапарга чыгат. Ал январь айынын орто ченинде 2000 километрлик рекорддук экспедицияны аяктап, түштүк уюлга жаңы жылдын алдында жетүүнү ниет кылууда. Учурдагы рекорд 1500 километрди түзөт. Сэм үчүн эң чоң сыноолордун бири 2 ай бою жалгыз болуу. Анын жанында бир да адам болбойт. Андай жалгыздыкка бир да машыгуу даярдабаса керек. Кытайга сапар Путиндин көздөгөнү эмне? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, подкасттарыбызды да уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Instagram жана YouTube'дан да тапсаңыздар болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Берүүнү ушту менен жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.